Саламатсыздарбы мугалимдер, сиздер менен интернетсиз иштеген дагы ырыкма менен бөлүшүп кетүүнү чечтим. Бул билим дарагы ар кандай аталыштарды коюп алсаңыздар болот. Муну сабакты жыйынтыктоодо колдонсоңуздар болот. Кандай кылып колдонобуз? Слайдты иштеткендей эле показ слайдов. Анан сначаланы бассаңыздар, бул жерге алмасы жок эле бак чыгат. Жана бул жерде 3 түрдөгү алмалар көрсөтүлгөн. Жашыл бардыгы түшүнүктүү, сары суроолорум бар. Кызыл эч нерсе түшүнгөн жокмун. Сабакты жыйынтыктоодо окуучуларыңыздардын оюн өтүлгөн сабак боюнча билгиңиздер келсе, мына ошентип билсеңиздер болот. Эгерде бүгүнкү сабак бардыгыңарга түшүнүктүү болсо, суроолоруңар жок болсо, жашыл алманы тандайсыңар. Эгерде ошол тема боюнча суроолоруңар калып калган болсо, мүмкүн кээ бир жерлерин түшүнбөй калган болсоңор, сары алманы тандайсыңар. Бүгүнкү сабакта эч нерсе түшүнбөсөңөр, анда кызыл алманы тандайсыңар деп балдарга түшүндүрүп, балдарды тандоого коесуздар. Алар өздөрүнүн оюн айтышат. Мисалы бир окуучу мага бүгүнкү сабак абдан жакты, мен бүгүнкү сабакта жаңы мындай сөздөр менен тааныштым. Дагы өзүнүн оюн айтат дагы, мен жашыл алманы тандайм. Балдардын өздөрүнө бастырсаңыздар болот бул алманы, же өзүңүз балдардын оюн угуп өзүңүз ноутбуктан басып турсаңыз болот. Жашыл алманы тандадым дегенде жашыл алманы басса, алма бакка жашыл алмалар пайда болуп турат. Эгерде сары алманы тандаса, анда сары. Ошентип сабактын аягында канча окуучу сабакта жаңы билимди өздөштүрүүдө бардыгы түшүнүктүү болду. Кимдин суроолору бар, ошолорду жыйынтыктап билип алсаңыздар болот. Бул ыкма сиздин окуучулар үчүн кызыктуу болот деген ишеничтемин. Эгерде даяр шаблонун алып сабагыма колдоном десеңиздер, профилдеги WhatsApp номерге жазыңыздар.